Көрүстөндөрдөн орду жашыл бакка айланат. Бүгүн Ош шаарындагы Хохлава көрүстөн аймагын жашылдандыруу максатында көчөт отургузуу иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чаранын алкагында жалпы 6 түрдөгү 1280 дана көчөт жерге отургузулду. Иш-чарага кала башчысы Жанарбек Акаев жана экология министри Акыл Токтобаев катышып, өздөрү да көчөт отургузууга активдүү катышышты. Алар мындай демилге шаар экологиясын жакшыртып, жашыл аймактарды көбөйтүүгө өбөлгө түзөөрүн белгилешти. Ошто сөз бар, караматыңды көргөнчү деп. Бир айттым, студенттерде бир караматыңарды көргөзгүч. Сонун инсталляциялар жасагыла, өнүккөн шаарлардагыдай дүйнөдөгү. Ошондой эмелерди жасап, аларды дагы тандаштырып, жарыштырып коюп атабыз. Мына скверди бир жасачы, мына Ош мунун студенттери ушунчалык креативдүү жаштарыбыз бар экен, мону жасап койду. Ош туу болсо алардан өтүп кетти деп жарыштырып коюп атабыз да. 2026-жылга 9 миллион, Кыргызстан боюнча 9 миллион бак отургузуу каралган. Ошо жашыл мурачтын алкагында бүгүн дагы Ошто ушундай чоң жакшы демилгелер болуп атыптыр. Сөзсүз түрдө биз колдойбуз. Бул иш-чара жаратылышты коргоо жана шаар тургундары үчүн жагымдуу чөйрө түзүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет.